Мамлекетибиз эгерде мыйзамсыз болсок биз өнүгө албайбыз. Мына бардык жерде айтып атышпайбы? Эмне үчүн башка мамлекеттер жакшы жашайт дейт? Эмне үчүн чет өлкөдөгү мамлекеттерде, элдерде шарттары жакшы дейт, мектептери, жолдору жакшы дейт? Себеби ал жерде тартип бар. Тартип мыйзамдуулук менен сакталат. Ал эми бизде болсо көрүнгөнү өзүнүн мыйзамдарын орнотуп, көрүнгөнү өзүнүн тартиптерин орноткон үчүн башаламандыктан коом оңолбой келе жатат. Демек, мындан ары мыйзамдуу тартип болот коомубузда. Бул мыйзамдуу тартип коомубуздун өнүгүүсүнө толук бойдон шарт түзөт. Мына ушуну түшүнүшүбүз керек. Кечээ күнү ар ким бизде коомубуз эми ушунчалык азыр маалда ошол мыйзамды талап кылбагандыгыбыздан көпчүлүк маалда бузулуп кеткен жерлери көп. Айтып атышпайбы? Бир пенсионер 70-теги апаны камап коюптур деп. Эгерде мыйзамды буза турган болсо, 70-ке чыгабы, 90-го чыгабы, же 18-20 жашта болобу, мыйзамдын алдында баары бирдей. Жооп берүүгө милдеттүү. Коомду дүрбөлөңгө салып, жалган маалыматтарды таратып, бир гана жолу таратып калбастан, эки жолу таратып калбастан, ар дайым ар түрдүү жалган маалыматтарды таратып, коомду дүрбөлөңгө салып атышат. Ошондой адамдарды биз жоопко тартышыбыз керек. Куду ошондой эле адам дагы бирөө мына ошол апа Ташкөмүрдөн болсо, дагы бирөөсү мына Кочкор Атадан экен. Ал дагы ошол сонун кылып жанагы видеолорду тартышып, видеолорго ошол биздин ар түрдүү мамлекетибиздеги жакшы жерлерди коюшуп, мына ушул жерлер сатылып кетти, мына ушул жерлерди сатып жиберишти деп бир жолу, эки жолу айтып койбостон, ар дайым айтып коомго дүрбөлөң салып атышат. Коомго дүрбөлөң салгандарды жоопко тартабыз. Пенсионер болобу, же болбосо студент болобу, бизге айырмасы жок. Ким мыйзамды бузса, баары жооп берет. Жооп берүүгө милдеттүү. Мындан ары да ошондой болот. Ошондо гана коомубузда тартип болот. Ошондо гана жашоо турмушубуз оңолот. Эгерде кемчилигибиз болсо, бизге айтып, кемчилигибизди түздөп, жана кемчилигибизди оңдоого биз милдеттүүбүз. Ал эми коомчулукка дүрбөлөң салдырбайбыз. Коомчулукка дүрбөлөң салып жүрүп, мына мамлекетибизде 2 жолу, 3 жолу төңкөрүштөр болду. Мамлекетибиз жакшы жашап кеткен жок. Ар бир төңкөрүш болгон сайын мамлекетибиз алсыздап баратты. Мындан ары алсыздыгын токтотуп, күчтөнүүнү башташыбыз керек. Мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекеттин куралдуу күчтөрү, аскер кызматкерлери, коопсуздук органдары, коомдук тартипти сактоо органдары бардыгы күчтүү болуш керек. Мыйзамдын чегинде чара көрүүгө ыкчам жана ошогон мүмкүнчүлүгү түзүлүш керек. Ошону мына түзүп келе жатабыз, көрүп атасыздар, билип атасыздар. 2 жылдан бери мамлекетибизде ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жана башка күч түзүмдөрүнү чыңдоого 2 миллиард доллардан ашык акча кетти. 2 миллиард доллар. Бул деген почти 200, мына бүгүнкү күндө 200 миллиард сомго чейин акча кетти. Мунун бардыгы ушул мамлекеттин күчтүүлүгүн, мамлекеттин алып кубатын чыңдоо үчүн болуп атат.